Молодой человек, давайте. Не, просто... Мынаны қараңыздаршы, бұл жерде телефонға тартсақ, телефонға запрещен дейді. Салам, тез хабар, Москва. Салам алейкум. Салам алейкум. Саламатсыздар, урматтуу жалпы Москва жергесіндегі мекендештер. Тез хабар Москва, Бердиш Базанов. Бүгінгі көрсөтүүбүздө сіздерге метро Пражскаяда жайгашкан Дастаркон аттуу чайхананы көрсөтүп бермекчибиз. Бул Дастаркон аттуу чайханасына келүү үчүн сиздер улица Кировоградская, владение 15А деп жазасыздар. Ушул жерге алып келет сиздерди навигатор менен. Бул жерге келген соң өзгөчө айдоочуларга эскертүү. Бул жактагы знакты көрүп турасыздар. Ошол знактан ары койсоңуздар бекер парковка болот. Бул жакта акы төлөйсүздөр. Бул жактан дагы оң тараптагы домдордун дагы арасына коюп келсеңиздер болот. Эгерде бекер парковка издеген биздин айдоочулар болсо, эң негизгиси жөө келген инсандар метро Пражскаянын 4-чү выходунан чыгасыздар, түз эле ушул жерге алып келет. Биз метродон кантип чыкканы көрсөтүүгө жөнөдүк. Жүрүңүздөр. Урматтуу мекендештер, сиздерге жанагы эле айткандай, мына ушул Пражская метронун 4-чү выходунан чыгасыздар. Чыккан соң эле мына ушул жактагы солду көздөй карасаңыздар, мына ушул здание турат. Ушунун ичине түз кирип барсаңыздар, Дастаркон кафеси оң тарапта жайгашкан. Ал эми дагы бир ирет эскертүү, өзгөчө айдоочуларга дагы болсо, бул жактагы сол жактаганы көрүп турасыздар. Гранд Юг деген бул жакта торговый центр турат. Ушунун да парковкасы кенен экен. Бул жака келип дагы койсоңуздар болот, урматтуу айдоочулар. Бул жакта да сиздерге местолор кенен. Бул жакты көздөй жүрөлү, кандай барганын сиздерге көрсөтүп берели. Биз менен бирге болуңуздар, алыстабаңыздар. Бул жактан киресиздер, кирген соң примерно бир канча 50 метр, 100 метрге жетпеген кадам басасыздар. Мына көрдүңүздөр да, ушун ортону көздөй эле кете бересиздер. Түз эле эч жака бурулбайсыздар. Ортону көздөй басып кете бересиздер. Алейкум ассалам. Вот. Салам алейкум. Ушул жерде ушул биздин жалпы бир туугандар, биздин мекендештер ушул жакты көздөй келген соң, мына жерден өткөндө оң канатты карайсыздар. Чайхана Дастаркон деп жазылып турат өзү мына жерде. Өзүңүздөргө маалым болгондой эле жана биз видеобуздун башында айтканбыз, бул жак бетте туруп сүйлөгөнбүз, сиздерге парковканы кененирээк түшүндүрүп бергенбиз. Бул жактан кире турган болсоңуздар, киресиздер, кирген соң мына ушул 5 метр, 10 метр жүрбөстөн эле солду көздөй карасаңыз, мына ушул жерде эле турат өзү. Чайхана Дастаркон деп. Көрдүңүздөр да, бул жактан киришти көрдүңүздөр, тиги жактан метродон кантип келишти көрдүңүздөр. Ушул жактан келесиздер, эки тараптан тең кирсе болот. Келген соң мына ушул Дастаркон чайханасында бул жакка өйдө көздөр көтөрүлөсүздөр. Жүрүңүздөр биргеликте. Бул жерден чыккан соң, албетте, мына ушундай жагымдуу атмосфера. Караңыздар, биздин этно стилдеги мына ушундай жакшынакай биздин мекендештер бул жакта тамактанып отурушат. Ассаламу алейкум. Жассыздарбы? Келип калдык, тамактары кандай экен, ошол тууралуу бир аз эле өзүңүздөр маалымат бере кетсеңиздер жакшы болот. Жаңы эле келдиңиздер. Буга деле келген эмессиздер. Биздин бордоштор эми эле келип тамактанып элек. Мына жерде биздин дагы биз инилерибиз. Салам алейкум. Кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Дайым келип турасыздарбы же биринчи жолу келдиңиздерби? Постоянно келип турасыз. Тамактар аябай жакшы. Сизге жаккан өзгөчө бир тамагын айтып бериңиз ушул жердин. Өзгөчө бир тамагы. Өзгөчө бир тамагы эми келген сайын эле көбүнчө курдагы менен мясо фресин жейбиз. Жаңы эттүү тамагын. Эттүү тамагы. Демек этти жакшы көрөсүз. Ооба. Жанагындай мен мисалы кичинекейимде барып базар корсом эле биштекс жей берет элем да. Ошондой сыяктуу мисалы бир адам бир жерге барса бир тамакты көбүрөөк жейт да. Ошол сыңар сиз дагы этти көп жейт экенсиз. Сиздер кайсы тамакты көп жейсиздер? Босолагман. Деги эле ушул жерден Дастаркон чайханасынын тамактары сиздерге жагабы? Ооба, жагат. Жаккан үчүн келебиз. Жаккан үчүн келесиздер. Мекендештерге сунуштайсыздарбы? Малас. Эң сонун келип туруңуздар. Дагы болсо биздин бордошторго көрсө айтыңыздар, жеткизиңиздер. Барыңыздар, көрдүңүздөр. Биз эл журт араладык. Тамактары кандай экен деп сурадык.
өзүңүздөр көргөндөй баардыгы даамдуу деп жооп беришти. Биз бул жакта мына ошол Айсулуу айымдан бир аз кыскача болсо дагы маалыматты алайлы. Тагыраак өзүңүз бир ирет түшүндүрүп кетиңиз. Саламатсыздарбы жалпы мекендештер. Сиздер үчүн Кыргызстандын атмосферасын жана ошондой эле Кыргызстанды сагынып, Кыргызстан жыттанган деп айтсак болот. Чайхана ачканга аракет кылдык. Биздин чайханада ошон өзүңүздөр көргөндөй эле улуттук тамактарды, улуттук суусундуктарыбызды келип даамдап кетсеңиздер болот. Албетте, эң сонун караңыздарчы, мына Кыргызстан жыттанган суусундук ичем десеңиздер, же болбосо Кыргызстан жыттанган тамак жейм деген болсоңуздар, мына ушул дал Дастаркон чайханасына келиңиздер. Бул жерде 20 адамдан баштап 80 адамга дерки эгерде кандайдыр бир жакшылык кечи болбосун, туулган күн, юбилей, тушоо той, жентек той, ушундай болбосун, үйлөнүү тойлор болсо деле боло берет. 80 адамга дерки инсандар бул жерге келсеңиздер, бул жерде сиздерди тейлеп, жабык эшикте, жабык форматта сиздерге өткөзүп беришет. Андыктан баарыңыздар экрандагы номерлерге кайрылыңыздар, байланышыңыздар, доставка кызматы дагы сиздерге бар, Яндекс.Еда, Сбермаркет бардыгы бар. Кабарлашыңыздар, мына жерде бизге тамактардын баарын дайындап коюптур. Балык дагы бар экен. Балык дагы, форель балык дагы 5 түрүндөгү балыктарды сиздерге сковородкада эмес, конвектоматта эмес, мангалда так гана көмүрдүн үстүндө чокко бышырып беришет. Эң даамдуу мына ушул шашлыктарды кандай бышырса, балыкты дагы сиздерге ошондой бышырып сиздерге алып чыгып берет, өтө даамдуу кылып беришет. Андыктан мына жердеги бизге алып чыккан шашлыктардан сиздерге даам татып көрсөтөлү. Бисмиллахиррахманиррахим. Люля кебаб баарыбыз эле жакшы көргөн. Көбүнчө тиши ооругандар жакшы көрөт муну. Бисмиллахиррахманиррахим. Эң негизгиси бул жерде халал. Эттери халал, спиртной сатылбайт бул жерде. Эч кандай жок. Эттеринин бардыгы халал. Бисмилла деп союлган союштардын бардык эттерин ушул жерге алып келип сиздерге жасап беришет. Бул кебаб. Тиши ооругандар. Бул жерде стейк. Бисмиллахиррахманиррахим. Бул да халал. Мындай ребрышканы жеген дарманда, жебеген дарманда. Барыңыздар, келиңиздер. Биз бисмилла деп ушул жерге бизге даярдалган тамак даамдардан таталы. Кыскасы Дастаркон чайханасына келиңиздер. Барыңыздар мына ушундай сонун кыргызымдын жыттанган кыргыз даамдардан татып кетиңиздер. Барыңыздарды чакырабыз, төмөндөгү экрандагы номерлерге байланышыңыздар. Сиздер менен Бердиш Базанов, Тез кабар, Москва болду.